Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 8 август 2023 жыл. Адаттагыдай корооздагы Белла жана анын кулуну тууралуу кезектеги тасмабызды тартабыз. Акыркы тасма тарткандан бери туура 1 ай өттү. Lady Diamond деген сулуубуз ушундай болуп чоңоюп калды. Артур менен сен тартайын өтөйүнчү. Бул Lady Diamond. Туура 2 ай болду. Бейбаш ушундай. Мен ойнойм деп атат. Бою 1 метр 20 сантиметрден ашты. Күн тасмада ушу 1.10 ашты эле, азыр 1.20 ашып калды. 10 сантиметр бою өстү бир айда. Дагы жаңылык Белланы өткөндө 1 жыма мурун УЗИге тартырдык чакырып. Буюрса Белла бооз экен. Абдан токтоп тур. Diamond болсо ушундай бейбаш кыз. Бардык нерсени жыттап, диштеп көрүш керек. Таратат. Чөп жеп калды Diamond. Жем жеп калды энесине кошулуп. Атайым акырын астыңкы бир тактайын алып койдум. Бою жетсин деп. Энеси менен кошулуп жанына туруп жем жейт, чөп жейт. Энеси эмне кылса ошонун баарын туурап кылып атат. Бир маал байлап коебуз, байлап да көндүрүп атабыз. Кийинки сиздер менен бөлүшө турган нерсе Diamond'дын ичинде шей курт пайда болду. Анан көчүгү кашынып, ар нерсе барып кашып атат. Атайын кызыгып, окуп, адистер менен кеңешсем, бул энесинин ичинде шей курттар болсо ошол кулуна да өтөт экен. Адан тышкары кулундар жаңы туулгандан кийин, бир айдан кийин ошол энеси чыгып кеткен тезектерин барып жешет экен атайын. Жеген себеби алар ошол ичинде, ичегисинде микрофлора пайда болуш үчүн ошентип энесинин тезектерин жейт экен. Ошол аркылуу ичине барып туруп ичеги курттар пайда болот экен. Эми азыр дарылай десек эрте. Панакур деген паста бар экен. Ошо ичеги курттардын жылкыга именно. Өзү баасы да кымбат экен. Кымбат болсо да жок болуп атат. Өткөн заказ бергенбиз. 1 жумадан келет. Келсе ошодон берейин деп атабыз. Diamond'га дагы, энесине дагы. Жакшы натыйжа берет дейт. Эки маал жем жешет экөө. Суу ар дайым. Курак чөп турат, анан тышкары бир маал чөгөрүп
Sal koyuyoruz, ошол çöptü жешет. Негизи туугандар, жылдан жылга колго мал кармаш кыйын болуп баратат. Жайытта жүргөн мал билинбейт. Ал эми колго кармаган мал кыйын болуп калды. Себеп дегенде чөптүн баасы 350, 360, 380ге чейин чыгып атат. Ай. Кылыч тамам, төбөт ушинтип. Белла болсо бир күндө бир түктү жөн эле жеп коет. Андан тышкары жеми менен 400 сомдук тоютту күнүгө жеп атат. 400 сомдук тоютту бир жылга көбөйтүп коюңуздар. Тоют эле канча болуп атат. Андан тышкары дарылаганың, айгырга апарып кошкондогу төлөмдөрүң, ары бери ташыган жол кирең, ошонун баары айданып келип, болчойгон чоң суммага айданып калып атат. Андыктан колго кармасаң, бир ошого татыктуу мал кармабасаң, жөн эле баягы санын көбөйткөн малдын кармоо пайдасы болбой калды. Мен бул 12 ай колдо турган малдар жөнүндө сөз кылып атам да. Ал эми жайытка чыгарган мал башка. Алардын асылдуулугу да башка болот, баасы да башка болот. Андыктан жанагы колго кармалган малдардын бааларын кымбат айтса, көпчүлүгүбүз каяктан алган баа деп чоочуп атпайбызбы? Мен кыскача сиздерге эсеп жүргүзүп койдум, туугандар. Кыскача ушул, туугандар. Бүгүнкү күндө маалымат. Буюрса дагы бир айдан кийин тартабыз. Даймантты Белла экогон. Даймант. Бала да баардыгы кызык. Тиштегилеп көргүзү келет, жыттайт. Ойногусу келет. Ошол туугандар, кыскача биздин тасмабыз эфир аркылуу кайрадан жолукканча сак саламатта болуңуздар.